Ар бирибиздин дүйнөдө эң асыл жерибиз бар. Ал эң жакын, эң кымбат адамдарыбыз жашаган, туулуп өскөн үйүбүз, ата конушу. Үй дегенибизде көз алдыбызда жан дүйнөгө жылуулук берип турган, ото өчпөгөн коломто келет. Жүзүнөн мээлими төгүлгөн апабызды, чоң турмушка аттанткан атабызды эстейбиз. Бул Арашан айылы. Өлкө президенти Алмазбек Атамбаевдин киндик каны тамган жер, кичи мекени. Жарык дүйнөгө келип, балалыгы өткөн ата конушу. Адамды терең түшүнүп, ички дүйнөсүн билүү үчүн анын туулуп өскөн, эрезеге жеткен, дүйнө таанымы калыптанган чөйрөсүнө сүңгүп кирүү керек. Ал өсүшү бала кезинен деле билимлүү турчу. Балдардан бөлүнүп, ойночу, бирок анда санда ойночу да, мына балдардай болуп. Тентектиги бар болчу. Тентектиги бала болгондон тентек болот да, кичинекей кезегинде. Анча мынча тиги сөздөрдө сүйлөп койчу, сөздө курч болчу кичинекейинде. Тимине бир сөздү айтканда тимине эметип койчу. Таамай айтчу да тимине. Болочок президент элеттеги жөнөкөй үй бүлөдө өстү. Родители у Алмаза Шашиновича были очень простыми людьми. Вот я как их помню, что они вот жили, у них вообще-то, они сторожили вот этот сад Куденикин. Они за него были ответственные. И сад был очень большой, очень много продукции давался этот сад. Как говорится, кормил город фруктами. У него отец, понимаете, такой был. Добрый, да, да, добрый отец. Я вот его вот запечатлен мной. Такой вот шапка киргизская такая, вот с этим. И большие синие глаза, сине-зеленые, понимаете, цвета морской волны. Очень прекрасный человек. Чоң атабыз болсо ал өзү эме болчу, мындай сүрдүү киши болчу. Ага биз оңой менен бир нерсени айта алчу эмеспиз. Потому что ал мындай бир караганда эле биз эмебиз мындай эметип калчубуз да. Өзүнүн оюбузду айта албай калчубуз да, мындай айтканда. У них очень добрая такая мама. Она очень много читала, очень много с нами беседовала, когда мы приходили. Вы знаете, все люди были рады друг друга видеть и общаться. Чоң апа постоянно биз барганда эме кылып, аябай мээримин жакшы кылып, биз тем более кошуна жашап калдык да. Анан чай пай дайыма берип, өз баласындай кылып, биз дагы аябай жакшы мындай өзү. Аны биздин апалар эме деп койчу. Дипломат катары ал убакта жебирей деп мындай тамашалашып эме кылчу да, баягы Николасын айтчу. Ал любой киши менен тил табышкан, аябай улууну кичүүнү да эме билген, аябай бир эме болчу да апабыз. Ата конушу бул ата-эне, бир туугандар гана эмес. Ата конушу бул дос туугандарың, тең туш, курбу санаалаштар. Алар дагы баланын кулк мүнөзүнө, дүйнө таануусуна таасир этчет эмеспи? Болочок президент энесине бөтөнчө жакын болуп, өзгөчө аяр мамиле жасачу. Эркелеп, жанында барып, апасы дагы ага мээримин төгүп, келе кой деп чайын берип, тамагын берип, ушундай бир отношение аябай экөө мындай жакын болчу да бири-бирине. Аябагандай эметип турчу Алмаз дегенде. Өзүнчө мындай кичинекей плиткасы бар болчу, мындай кичинекей тиги кастролу бар болчу. Өзүнчө тамак жасап берчү. Ушундай эмет карачу. Адагы ошентчү айланайын окугула, оку силерди өстүрөт. Муну окуган кишилер киши болот. Жалаң алмас эмес, менин балдарымдайчы. Ойнобогула, тентек кылбагыла, андан көрү көчөдө жүргөндөн көрү бир китептен окусаңар, ошол силерге пайда келет деп көп айтчы эже. Өлкөнүн болочоктогу лидери китепти колунан түшүрчү эмес. Тең туштары китеп
анын кичинесинен эле жан шериги болуп келгенин көп эстешет. Көбүнчөсү ушул үйгө барып чогуу тамак ичсең эле ушак отурат, китебин карайт, китебин окуйт. Мен ушул бир жолу карапсың, кайсы китеп экенин эмесем, Дон Кихот экен эсимде бар да ошо. Дон Кихотту. Анан дагы башка толтура, эми болгондо да момундай эме эле көлөмдүү китептер. Бир жолу экөөбүз алмага жиберди, алма анда атасы алма кайтарчы, чоң атабыз. Анан мен артын учкашып алып, кошо кетип баратам. Астына отуруп алып, ат өзүбүз билет да жолду. Китеп окуп баратат да. Мен ошондой да эсимде калган. Сидим, слушаем учителя. После уроков, как обычно, портфели побросали и пошли гулять, шкодить, играть. На следующий день, как обычно, приходим, ничего не зная, с невыученными уроками, кто что. Когда выходил отвечать Алмаз, у него все было на 5, то есть у него с детства была феноменальная память. Он мог пересказать слово в слово, что говорил учитель. Помню вот его в школе, вот у меня несколько в газетах есть вырезки, что они там на уроках химии делают опыты. Он был в Артеке, поехал, это была гордость нашей школы. Как мы провожали тебя в Артек? Какое это было знаменательное событие, что вот да, наш парень с нашей деревушки едет в такой замечательный лагерь Артек. В детстве мы все мечтали об этом. Болочок мамлекет башчысы 15 жашынан эле мыкты окуусу, ар өнөргө өзгөчө дилгирлиги менен көзгө көрүнө баштаган. Өспүрүм чагында эле ал адилетсиздикке чыдабаган чынчыл, өжөр мүнөзү менен оозго алынган. Айкы төкө билесиңби, жаш кезибизде Алмазды айтам. Мен тиги мектепте үйүнөн барып кой таш коп келгенчи. 4-5 километр болот. Суукта дагы сууна карабай ошол жака барып кар жаайт, жан жаайт. Анда автобус деген жок да берди. Ошондо эмне болуп тиги эметип калды эле? Мен чөтөсүн жакшы эметпей калыптырмын да. Анда эме болуп тиги бир предметтен мугалими кичине эрегишип кеткенби, талашып сеники туура, меники туура деп. Анан 4 коюп коюп атпайбы, жалаң 5 окуп жүргөн эме. Анан комиссия чакырып, класс жетекчиси болуш керек по-моему. Анан эмете комиссия түздүрүп, анан кийин кайра тиги эметип текшерилип, экзамен берип, кайра 5ке оңдоп туруп, анан кийин кой ташка 9-10 класста кетип калбады эле. Өлкөнүн болочок президентинин мүнөзү калыптана баштаган өспүрүм жылдарын кошо өткөргөн тең туштары анын эркинин күчтүүлүгүн да сөз кылып эстеп калышат. Балалык кезибиз мына биз айылдан өттү. Балалык кезибиз. Кичкибизден бала кезибизде эле ошо ата-энебиз жумуштарда иштейт. Эртемен кетишет, кечинде келишет. Анан королор болсо 30 сотуктан болчу. Анан ошо коро отоп эле чөп жаап жүрүп эле биздин бала кезибиз өтүп кетти, чын айтканда. Ошо коктуголот, алманын немелерин тиги могул жерде сат болчу, ичинен ушу паяк кылып мына карагыя деп коет. Ушун тиги ат чалгы, трактор чаба албай калган жерлердин баарын элге бөлүп берчи. Ошол жерде чалгы менен чаап, жыйнап, кышкыга малга ошентип чогултуп алчубуз. Анан ошентип бала чагыбызда жумушту көп кылып калдык, аябай. Биз дагы бир ишти баштаса, аягына чыкмайынча жаны тынч эмес да. Любой иште кыйналган иш болобу, кыйналбаган иш болобу, кээ бирлер кыйналган ишти баштап алып туруп, анан кыйналгандан таштап алып орто жолдон кетип калат.
Ayağına çıkmayın canı tinç emes da. Kıyınalsa da şu ayağına çıkçı da. Болочок президент жеткинчек чагынан турмуштагы өз жолун тоо таш кезип, жер байлыгын издөөдөн табам деп геолог болууну кыялданчу. Айткандай эле, Атамбаев дегенде геология факультетине өтүп, кийин Москвадагы башкаруу институтуна которулган. Өлкө президенти болгондон кийин Алмазбек Атамбаев жаш муунга китепке ынак болгула деп аталык нускасын жолдоп, талыкпас мээнет жана билимге умтулуу гана ийгиликтин ачкычы болоорун айтып калат. Эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Дайыма жакшылыкка ишенгиле. Мына мен деле убагында Шырактандын жарыгы менен окуп, өзүмдүн байкелеринин eski kiyimlerin giyip çoğunluğum, küçük kiyimde oğunçuğum da bolgun emez. Bирок oşol ümitim var bolşu, bari bir men jakşı okuyum, bari bir men jakşı bir adam bolum, jetişkenime jetişem dep işençimin, oşo işenimlerimde dağı menin jakındarım özgöçö ramatlık enem daima koldop turçu. Атамбаев кыргызстандыктар өз тагдырын, өлкө тагдырын ишенип тапшырган президент. Манас эпосы биз үчүн кыргызды кылымдар бою сактап, дүйнөгө таанытып келаткан руханий күчү, көөнөргүс мурасы. Жөн гана эпос эмес, философиябызда, поэзиябызда, тарыхыбызда, турмуш энциклопедиясы дагы жана элдин көөнөрбөс акыл булагы. Манас был именно великодушным человеком, который сумел примирить воюющие между собой там, враждующие племена и, объединив их, создать мощное государство кыргызов. Именно поняв вот смысл Манаса великодушного, Атамбаев берет на себя миссию и ставит вот как раз памятник Манасу здесь в Кыргызстане, в городе Бишкеке. Ну и дальше, сами знаете, что и в Москве кыргызы не уничтожители, именно созидатели. И нужно было вот эту идею обратно возрождения духа вообще мировоззрения кыргызов как великодушного этноса, да, нужно было его обратно вернуть. Бул мечитти Атамбаев президент боло элегинде эле өз каражатына салдырган. Ошол мечиттин өзү аты жөнү Эне мечити деп коет. Ошо азыркы биздин Кыргыз Республикасынын президенти болуп турган Атамбаев Алмазбек Шаршенович өзү салып, өзү ошо Канымкүл Энеме деп арнап салган, орысча айтканда мечеть матери деп коет. Мамлекет башчысы үчүн ислам адамдардын биримдигине данекер күч, сабырдуулукка, ыйманга алып барган жол. Жакшылык менен тынчтыктын дини. Din kabul alууда кырдаал ар кандай болорун Мухаммед пайгамбарыбыз алдын ала бирип, түшүнүп, зордук менен ислам динине киргизүүгө тыюу салган. Ошону менен бирге пайгамбарыбыз мусулманчылыктын жолуна түшкөн элдин үрп адатына, салтына, руханий байлыгын сактап турган улуттук өзгөчөлүгүнө, маданий жөрөлгөлөрүнө жолтоо болуучу жосундарга да уруксат берген эмес. Кыскасы, ислам менен аны кабыл алган элдин руханий дөөлөттөрү эри шаркак,
biri ekинчисин кемсинтпей сыйырматта өнүгүүсү зарыл. Кыргызстан өз өнүгүү жолун тапкан демократиялуу, эгемен өлкө. Эч кимге окшобогон элибиздин эркин мүнөзүн, маданиятыбызды, ата-бабалардын салты менен тилин сактоо биздин ыйык парзыбыз. Жакында калың эл анын ыр жана музыка жаратып, өз чыгармаларын аткарган өнөрүнө да күбө болду. Мамлекет башчысы жан дүйнөсүнүн чыгармачылык сырын ачты. Өз дагы ыр чыгарып, оон чыгарып, гитара менен ойноп, ырдап, ошентип эле жүрчү. Анан студент болуп жүргөндө жана Элубай Отунчиев деген жазуучу бар эмеспи? Ошонун китептерин көп которду да. Гитара чертчү, өзү тиги сөтү да бар. Кичинекей ошол убакта ошондой мода чачы берден. Анан модалар башкача. Күлөшчү мындай, анан чачы берден. Анан мен айтып койчумун, ай сен жана индийский кинодогу эле тиги актер болуп калып, окшошуп калыптырсың гитара менен черткенде деп. Девочки за ним бегали гурьбой, потому что в наше время, когда, как раньше было, если ты играешь на баяне, вся деревня твоя Алмаз играл на гитаре и пел песни хорошо. И поэтому его заслушивались все, и девчонки были от него без ума. Ата онушунан алган тарбия, атанын нускасы, эненин мээрими баланын аң сезими менен жүрөгүнө ширелип, анын кийинки өмүр жолуна, бүтүндөй тагдырына таасирин берет. Ал эми ааламга салынган даңгыр жол айылдан, мөлтүр булактын башаты болгон ата конушунан башталат. Elestетем Алатонун ак кырлары, ысык көлдүн шыбыраган миң сырлары. Elestетем өскөн жерим ар ташымды, курман кылам мен сен үчүн өз башымды. Кайда жүрсөң, кайда болсоң, мени менен жүрөгүмдө, көңүлүмдө ата мекен. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Энелердин мерим төккөн көздөрүндө, бабалардын унутулбас сөздөрүндө. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Аман болгон ак калпакчан кыргыз элим, гүлдөй бергин алакандай кыргыз жерим. Dünyanın bir burçuna şаңшый берген, кылым кезген кыргыз тили. Кайда жүрсөң, кайда болсоң, мени менен жүрөгүмдө, көңүлүмдө ата мекен. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным.
enelerdin merim tökkön gözlerinde, babalardın unutulmaz sözlerinde. Suyunsa da kaygırsa da menin canım, seni menen ata jurtum Kırgızstanım, seni menen ata jurtum Kırgızstanım.